Assalamu alaikum. Кезектеги сурооларыңыздар, мен жооп берем. Дааватчылар жөнүндө экен бул суроо. Алар өзүнүн турмушун таштап коюп, башкаларга дин жеткиребиз дешет. Биринчи өздөрүнүн турмушун оңдоп алышпайбы? Алар ушул кебетеси менен кимдин турмушун оңдошот деп ушундай суроо келиптир. Чындыгында дааватчылар жөнүндө өтө көп суроолор бар, өтө көп түшүнбөстүктөр бар. Эмнеге? Мен айтам, бул табий нерсе. Эки-үч нерсени тактап айтышыбыз керек. Биринчиден, биздин дааватчыларыбыз ким булар? Булар биз. Биздин өзүбүз эле. Кече арак ичип жүргөн, кече тоноп жүргөн, кече уктап жүргөн, бузукулук кылып жүргөн, Аллах Таала иман, тофук насип эткен экен, динге келип, динди үйрөнө баштады. Даават динди үйрөнүү усулу. Бүт турмушун калтырып, 3 күнгө, 10 күнгө, 40 күнгө чыгат, анан ошол жерде сүңгүп кирип динди үйрөнөт. Динди үйрөнүүдө таалим алат, таалим бергенди үйрөнөт. Даават сүйлөгөндү үйрөнөт. Ошо 3 күнгө чыгып туруп, аны мечиттин минбарына коюп коет, адамдарга могу хадисти айтып бер. Эмнеге сүйлөгөндү үйрөнсүн? Сүйлөмөйүнчө өзүнө өтпөйт. Аллах Тааланын мыйзамы ушу. Жакшылык нерсени да, жамандыкты да өзүңө ыраа көрсөң, башкага ыраа көрмөйүнчө өзүңө жукпайт. Ошондон минбарда туруп сүйлөгөндү үйрөнөт. Аны эми биздин түшүнбөгөндөрүбүз көп да. Муну өзү кече эле арак ичип жүрүп, эми азыр муну монтип сүйлөп атат. Бизге даават кылып атат деп ойлойт да. Жок, ал даават кылган жок, ал үйрөнүп атат. Ал сүйлөгөндү үйрөнүп атат. Ал ошол нерсени өзүнө калышы үчүн сүйлөп атат. Анан экинчиден, эми бул дааватчыларыбызга Аллах ыраазы болсун. Түштөн кийин көчөгө чыксаң, мастын үстүнө басып калчу элек, азыр деген Кудайга шүгүр. Айлап жылдап маст көрбөйбүз. Эмнеге? Эл ичпей баратат. Эмнеге десем, ушул дааваттын күчү, ушул жигиттердин күчү менен. Ушул байкуштар таманынын чору менен бизге дин жеткирип жүрөт. Учуктап түшүнө кирбеген жерлерде жүрөт, таяк жеп жүрөт, ачка жүрөт кээде. Укпаган сөздүн баарын угат, укпаган сөздүн баарын угат, кемсинтет. Мына көчөдөн өтө турган болсоң, бутуңду сындырам деген көчө башчылары бар, ушундай зөөкүрлөр бар. Ошолорду да динге чакырат. Мен дайым айтам, бу дааватчылардын көйнөгүнө көзүбүздү сүртүшүбүз керек. Байкуштар булардын буту кирдейт. Кошунанкына кирип чыккыча бутун кирдейт. А булар деген эмне гана кылып жүрбөйт. Кошунаңдын эшигин тыкылдатып, ичпе деп айта элекпиз да. А булар учуктап түшүнө кирбеген жерге кирип жаман көрүнөт. Байке мечитке келиңиз деп жалдырайт. Сага керек бул өзү. Өлүп калсаң Кудайыңдын алдына барасың, тирүүң кезиңде Кудайыңды таанып ал, ага мунугу башыңды ийип кал деп сен үчүн күйүп атса, жаман көрөсүң. Өзүң билип алчы деп. Мына ушундай. Бул табий көрүнүш. Ким акыйкат жолду жүргөн болсо, ошол акыйкат жолдун бир белгиси, ал жолго шайтан тоскоолдук кылат. Мен дайым айтам. Эгер шайтан мунугу нерсени азгырып атат, билгин демек бул акыйкат. Шайтан батылдан азгырбайт, туура кылып атасың дейт. Азгырат батылдан, акыйкаттан. Бул нерсе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда болгон. Пайгамбарларды элдерди өлтүрүп салган, Бул дааватчылар ким болуп калыптыр. Ошондон мен аябай сыймыктанам. Булардын сөзүнө дайым муктажмын, куштармын укканга. Мен билем го дебейм, билбейм мен бул нерсени. Бул дааватка чыгып сүйлөп атат. Мен болгону мечитке барып угуп атам. Айырма асман менен жердей. Булар менден артык, мен ушинтип билем. Ошондуктан биз кайсы нерсени өзүбүзгө ыраа көрсөк, ага татыктуу мамиле кылышыбыз керек. Эгер биз өзүбүзгө Аллах алдында татыктуу жашоону ыраа көрсөк, Аллахтын динин жеткирип аткан дааватчыларга татыктуу мамиле кылышыбыз керек.